Мамлекеттик тилге болгон мамиле биз конституциялык мыйзамды кабыл алгандан кийин түп тамырынан бери өзгөрүш керек. Мурдагыдай улам этап менен деген токтош керек. Мына этап менен деп жүрүп 35 жылда мамлекеттик тил эч кандай өнүгүү болгон жок. Муну моюнга алышыбыз керек да. Мына коңшу Казакстанды эле айтайлы, 1-класстан 4-класска чейин бир гана казак тилинде өтөт сабактарды. Башка тил жок. Биз ушундай нерселерге барышыбыз керек биз дагы. Эгерде тилди өнүктүрөбүз, бала бакчадан ошо башталгыч класстарда тил калыптанат. Андан кийин ар кандай шылтоолор болот. Ошон үчүн ушу сизге министр катары дагы бир маселе, жанагы ыйман сабагы киргенде кыргыз тилинин эсеби менен англис тилинин эсебинен бирден саат кыскарып кетиптир. Бул эмне деген мамиле кыргыз тилинде? Башка тилден кыскартса болбойбу? Ошон үчүн кыргыз тилин күчөтөбүз десек, ошо башталгыч класстардан биз коргошубуз керек. Бардык мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин билиш керек, кыргызча сүйлөш керек. Улуттук комиссиянын бул жерде жетекчиси отурат, аябай жакшы иш алып барып атат, аны айтып коюшубуз керек. Кыргыз тест. Мына биз, урматтуу депутаттар, өткөн жумада барып, мына кыргыз тестке, улуттук комиссияга бир топ материалдык жардам көрсөтүлдү төраганын фондунун атынан. Буга чейин каралбай келген чоң көйгөйлөр бар экен, ошонун баарын чечтик. Тилге болгон мамилени биз өзүбүзгө болгон мамиледей карашыбыз керек.